Балама айтып коеюн деген, балам мен сени эч качан таштаган эмесмин. Сени жакшы көрөм. Болгону менин максатым сен өнүккөн, өскөн элде жерде жашасың. 18 декабрда Бишкек шаардык соту Темиров Лайф жана Айтай Төсе долбоорунун мурдагы жана азыркы 4 журналистине чыккан айыптоо өкүмүн күчүндө калтырды. Кеп буга чейин райондук сот жапырт башламандыктарга чакырык жасоо беренеси боюнча күнөөлүү деп тапкан Махабат Тажыбек кызы Азамат Ишенбеков, Айке Бейшекеева жана Актилек Капаров жөнүндө болууда. Отурумда Азамат Ишенбеков ага чыккан сот өкүмү жөнүндө бүгүнкү күнгө чейин кабары жок чоң энесине жазган ырын окуп берди. Жакындардын айтымында кайгыдан улам анын чоң энесинин саламаттыгы начарлап көзү көрбөй калган. Журналист ырды окуп берип үнү чоң энесине жетээрин айтты. Чындыгында энемдин акыбалын мен телевизор замана көрдүм. Эгерде адилетсиз чечим чыгып мындан ары дагы камакта кала турган болсом, энекем менин жүзүмдү көрбөсө дагы үнүмдү утуп койсун. Үнүмдү мына журналисттер аркылуу жетет деген ишеничим бар. Байкуш апам мени күтүп жаттан чыгар. Балам жейт деп таптуу түрүн каткан чыгар. Бийик күндө уясына апам үчүн бир башкача муңдуу болуп баткан чыгар. Апакебай, балам жакшы камактагы. Аллах буйруп койгон болсо калат баары. Азаматын акыйкатты сүйгөн үчүн айып менен каматышкан каяктагы. Алсыз болбой Апакебай көтөрүп ачты. Акпагыдай арчып койгуз көздөн жашты. Азаматын өз жанынан артык көргөн алакандай кыргыз жерде тоону ташты. Көрүнүктүү улуу элдер делген кыргыз, көмүкөйдөн балы таңып келген кыргыз. Көпчүлүктүн уулу болуп өстүргөнсүз, көргөнүмдү айта албасам эмнен кыргыз. Өз кезинде Махабат Тажыбек кызы азыр тайенеси менен жашап жаткан уулуна кайрылды. Балама айтып коеюн деген, балам мен сени эч качан таштаган эмесмин. Сени жакшы көрөм. Болгону менин максатым сен өнүккөн, өскөн элде жерде жашасың. Анткени убагында мен да кичинекей болгом, убагында ач болгон күндөр болгон, убагында конокко нан жеш үчүн барган күндөр болгону сага окшогон кичинекей жана Кыргызстандын келечеги кыйналбасын. Жакшы, калыс, адилеттүү жашоодо жашасын. Жана ошондой эле ушул зөөкүр, өзүнчүл, кара ниет, жемкорлор биздин элди бөлүп жарып, мамлекетибизди жок кылып, сен эркин өз мамлекети бар, өз жери бар, эли бар, ата теги бар, жаран болуп чоңоюшуңду каалаган үчүн эле мен бүгүн сен үчүн жана сага окшогон кичинекей перзенттердин укугу, алардын өнүгүү өсүшү үчүн күрөшүп жатам. Эч качан ойлобогум, мен сени жаман көрөм. Бул амбиция эмес. Бул бөлгү болгону умтулуу. Бул Кыргызстандын өнүгүшү үчүн. Буга чейин Бишкектин Ленин райондук соту 4 журналистке карата айыптоо өкүмүн чыгарган. Махабат Тажыбек кызы 6, Азамат Ишенбеков 4 жылга эркинен ажыратылса, Айке Бейшекеева менен Актилек Капаров 3 жылдык пробация менен бошотулган. Иштин калган фигуранттары кылмыштын курамы жок деген негиз менен акталган. Адвокат Нурсултан Жаныбеков шаардык соттун чечими боюнча жогорку сотко даттанышаарын билдирди. Бул чечим негизинен эле биз башында эле ойлогонбуз. Өзгөртүп кандайдыр бир жакшы ниет болгондо, себеби дегенде көптөгөн жагдайларды, көптөгөн далилдерди жана кылмыш ишке тиешеси түздөн түз бар экспертизалар жана адистин корутундуларын берилген. Бирок тилекке каршы алардын баардыгы четке кагылып, анын эске алынган жок. Бул өкүм жогорку сотко сөзсүз түрдө даттаналат.